Ассаламалейкум. Саламатсыздарбы? Мен Кадырлуу Теңизбай, Ысык-Көл районунан болом, Чоңорт айылынан. Биринчи оболу жараткан Алла Таалама шүгүр болсун. Экинчи ата-энеме шүгүр болсун. Мен ушу 22 жылы белимен каты ооруп, заарам токтоп, республиканский больницага Бишкекке жатып калдым, урологияга. Ал жерде 10 чакты күн жаттым. Ал жерден аппаратка салышып, сиздин табарсыңызда полит бар экен, операция кылыш керек. Операция кылбаса болбойт деп. Мен ага көнгөн жокмун. Кыздар менен кеңешип, 2016 жылдан бери ошо Матай уулу Кубанычбек табыпты өзүм көрбөсөм да жакшы тааныш элем. Кызыбыз айда ооруп калып, бутунан баса албай. Бир айча ошо больницада жатып дарыланып, такыр диагнозун таппай кыйналгандан ошо кыргызчага көрүнсөң деп ошо Камила кайнеже аркылуу угуп ошо арчыбешке көрүп аткан экен. Матай уулу Кубанычбек табып калып келгенбиз. А жерден тамырын кармап көрүп эле сенин ооруң нервтен экен деп ошол жерден аман-эсен сакайып 3 ай дарыланып, сеансына катышып, дары чайын ичип жакшы болуп кетти. Азыр сакайып иштеп жүрөт. Ошол мезгилде ошо кызымды Кубанычбек табып айыктырды эле. Ошол себептен мен дагы анан бычак тийгизбейин деп ошо Арчыбешке келсем отпускага чыгып кеттиптир. Анан кыздарым болбойт, операция кылбаса алыш керек полипти. 3 ай жүрө бересизби деп анан Турцияга алып кетишти. Турцияга барып, бир жумаша даярдап, ал жерден удачный операция болдум. Кудайга шүгүр. Анан 2-3 ай бул жерде болосуз, биздин көзөмөлүбүздө деп доктурлар жибербейт. Анан кыздарым айтты, доктурга айтып кой, мен жүрөгүм, ой тилегим Кубанычбек табып кале көңүлүм тартып турат. Ошол жака баргым келди, Бишкекке келдим. Бишкекке келсем отпускадан келишиптир. Барып Кубанычбек менен Салимага көрүнүп, тамырым кармап көрүп эле жакшы кишилер экен, жүзү нур чачкан. Ушундай жакшы кабыл алышты, адамгерчилиги бийик, жакшы адамдар экен. Аябай көңүлүмө жакты. Тамырым кармап көрүп эле башыңызда бар экен, көзүңүздө бар экен, бооруңузда бар экен, табарсыңызда бар экен деп анан ошондон баштап мен лечение ала баштадым. Сеансына катыштым, дары чайын ичип аттым. Ошондон жакшы болуп, анан өзү жиберди бир жылга жакындап калганда. Барып аппаратка түшүп келиңиз деп. Барып аппаратка түшүп келсем, буюрса багы дартым жок, полибим жок. Өзүм жараткан Аллама, Кубанычбектин аш бериштерине аябай ыраазы болуп, бала-бакырам үй-бүлөм менен. Жакшы болдум буюрса. Азыркы мезгилде Кудайга шүгүр, жакшы Аллама, жараткан Аллама шүгүр. Кубанычбек менен Салима бала-бакырасына Кудай өмүр бак берсин. Даража, зоболору, билими жогорулап, элдин батасын алып, сооп, таап, келечектери кең болуп, көп жашасын, бар болсун, аман болушун. Мен ыраазымын. Дагы бир айта турган нерсем бул жөнөкөй эле кишилерге бул табытчылыкты бере бербейт экен. Кыргыз элимдин учур эмес экен. Ушундай табытчылыкты Матай уулу Кубанычбекке бериптир. Жараткан Аллама шүгүр ушундай табытты бергенине. Канча элди дарылап айыктырып атат. Кубанычбек табыкка 1 жылдан бери сеансына катышып, дарыланып жүрүп, канча адамдарды көрдүм. Ар кандай оорулар менен келет экен. Рак ооруна чалдыккандар келип, ушулардан дартына шифа таап, айыгып кеткендер көп болду. Кудай Алла Таалам ошо Кубанычбек табыкка, Салимага Кудайым өмүр бак берсин. Келечектери кең болсун. Ошо канча элдин сообу, батасын тийип, көп жашашсын. Өмүр бак берсин. Даража, зоболору, билимдери жогорулап өсө берсин, көп жашашсын. Жараткан Алла Таалама 1000 мертебе шүгүр кылам. Ушундай кыргыз элине, ушундай табытты бергенине 1000 мертебе ыраазымын. Аузубиллахи-минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардык мактоолор, алкыштар, шүгүрсүлөр жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Бүгүн биздин YouTube каналга ушу Ысык-Көл районунан Теңизбай аттуу байкебиз келип,
маек куруп берип кетиптир. Маектен айтылып аткан ыраазычылыктардын бир эле ниетте айтылган, соопчулук үчүн, Аллах Таалама ыраазычылык билдириш үчүн, жана ушу бизге окшогон оорулуу адамдар болсо үмүтүн үзбөсүн, ооруга жеңилбесин деген ниетте соопчулук үчүн өзүнүн башынан өткөн ооруган, кыйналган күндөрүн жана шыфа таап айыккан жакшы күндөрүн айтып бериптир. Бул абагыбыз 2023-жылы мага кабыл алууга келген. Эмнеңиз ооруп келди десем, ушул бел омурткам ооруйт, анан ушу табарсык жагым ооруйт, урологический жактан ооруп атам деп. Анан мен тамырын кармап диагноз коюп, анан ошол больницадан болгон историяңызды алып келиңиз, окуп көрөйүн деп көрдүм. Көрсөм ал жерден ошо полип деп койгон экен, урологический деп. Анан биздин борбор шаарыбыздагы доктурлардын койгон диагноздорун алып, анан алар болсо өздөрүнүн диагнозун коюп, Турция мамлекетине направление берген экен. Ошо Турция мамлекетине барып, бир операция жасап, кайра келиптир Кыргызстанга. Анан кийин түрктөрдүн врачтары айтыптыр, бир айдан кийин кайра келесиз, экинчи операция болот, ошого дайым болуңуз. Мүмкүн үчүнчүсү да болуп калышы мүмкүн. Химия, лазер, луч берилип калышы мүмкүн. Азыр айта албайбыз, бирок примерно ушундай болушу мүмкүн деп. Анан ошондон кийин алардын операциясынан да баш тартып, бизге Кыргызстанга келет. Бизге келгенден кийин ушу биздин таапчылык илим тууралуу угуп жүргөн экен, мурдан таанышчылыгы бар экен, биз тууралуу маалымат бар экен. Анан мен алардын баарын окуп көрүп, историясын көрүп, байке сизде бир мүмкүнчүлүк бар. Бардыгы Кудай Тааланын колунда. Мен ашыкча сөз айта албайм, баардыгы Кудай Тааланын каалоосу менен болот. Мен Кудай Таалама ишенип, Кудай Тааланын кудуретинен жардам сурайм. Кудай Тааламдын бизге берген Кураны менен дарылайм. Аракет жасап көрөйлү. Операциясыз дарылаганга бир мүмкүнчүлүк бар деп кабыл алдым. Мен өзүн тамырын кармап көрүп, врачтардын койгон диагноздорун булар туура, бирок менин өзүмдүн да кошкон диагноздорум бар деп айттым. Себеби кээ бир учурларда врачтар койгон диагноз менен мен койгон диагноз бирдей дал келип калат. Кээ бир учурда дал келбей калган учурлар болуп калат. Ар кандай себептер менен. Бул жолкуда дагы мен өзүмдүн кошумча койгон диагнозум бар. Бул диагноз боюнча ошол байкемди дарылоого кабыл алып атканда мындан 1 жыл мурда өзүнө айткан эмесмин. Бүгүн жыйынтык болуп, шифа таап, айыкканда 1 жыл болгондон кийин айтып жатам. Медицинада муну врачебный тайна деп коет. Оорулуу адам өзүнүн диагнозун толук айтпаш керек деп илимде биз ушундай окуганбыз. Менин кошумча койгон диагнозум аденома простата деген боюнча өтүшүп кеткен оор формасы бар экен. Мен ошол учурунда айткан эмесмин. Дарыладым, шифа болду. 1 жыл убакыт өттү, 1 жылдан да өтүп калды. Азыр шифа таап айыкты. Айыкканына далил катары мен биздин борбор шаарыбыздагы чоң поликлиникаларга жөнөткөнмүн. Анализ, УЗИ, бүт аппараттардан өткөрдүм. Менде выписка колунда кагазым бар. Шифа таап айыкты. Эч кандай урологический жакта, табарсыкта, кишечниктерде, бел омурткаларда оору жок деген аныктама бар, справка. Кудайга шүгүр. Байкебиздин айыкканына 1 жыл болду. Мени кечиресиз, мен учурунда айткан эмесмин, азыр айттым. Себеби мен айыктыра алдым. Эми айтсам туура болот. Сиз да туура түшүнөсүз. Бардык мактоолор жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Мен ар бир айтып аткан сөзүмө, ар бир жасаган ишиме, кызматыма, эмгегиме Кудайга тобо деймин. Кудайга шүгүр деймин. Алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Аллах улук, Аллах кыйык деймин. Экинчи Аллах Тааламдын Кураны чын, анык, Курандын күчү бар, шифа бере турган демекчимин. Үчүнчүсү биздин элдик кыргыз элинин да медициналык илиминин бар экени, чындык экенин айткым келди. Ошо чындык катары, далил катары биздин ушул эфир айтылуу ар дайым ушу жумасына 1 жолу, 2 жолудан чыгып атат далилдер. Бул мен деген сөз жок, мен кыйынмын же мен. Бул жерде Кудай деген сөз бар, Куран деген сөз бар, илим деген сөз бар. Мен ошол илимди тарган бир пендемин. Бардыгы Алланын каалоосу менен болуп жатат. Кудайга шүгүр.